Биздин замандын кишилерине советтик СССРдын жарандары да кирет. Ага мынакей биздин Кыргызстандын жарандары да бар. Мына ошол биздин жарандарда ошондой эле советтик кызматкерлерге бул советтик армиянын жоокерлери камтып турат. Эгерде ошол мезгилде сен армияга барбасаң, кыздар чаңган мезгил да болгон. Себеп дегенде армияга барбаптыр деп. Анысы кандай? 23 февраль бул советтик армиянын ата мекендин коргоо күнү, жана ошондой эле 15 февраль бул афганистердин күнү. Башкача айтканда, Афганистандан чыккандын 30 жылдыгы. Сиздер менен кеп келгенде көрсөтүүсү саламатсыздарбы? Ал эми бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздүн мейманы Афганис, советтик армиянын жоокери, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Кожобек Рыспаев Жайчубаевич болмокчу. Саламатсызбы? Саламатчылык. Эми мынакей, биз советтик армия жөнүндө кеп кылып калдык. Мисалы, мен дагы советтик жоокермин. Мен Курил аралдарында кызмат өтөгөм да, Сахалинде. Ана дегеле бул армияда кызмат кылгандар, сен кайсы жерде болдуң эле? Сен кайсы частта болдуң эле деген суроолорду биринчи бири-бирибизге берип келебиз да. Сиз кайсы частта, кайсы жерде болдуңуз эле? Мен баягы аскердик тартипте военкомат аркылуу өз милдетимди аткарып келдим. Ал убакта өзүңөр билесиңер да, совет мезгилинде баарыбыз 18-ге толгондо баарыбыз милдеттүү болчубуз аскерден барып кызмат кылууга. Мен чакырылдым да ошол биринчи Ашхабад деген шаарга Түркмөнстөнгө барып түштүм. Ал жерде сержанттык школду толугу менен өтүп, биз ошондо эле билдик. Ал убакта Афганистанда согуш күчөп турган, кырдаал катуу болуп турган. Канча жылдары? Мен 81-жыл бардым. 79-жыл барган. Советтик армиянын ошол Оган жергесине 79-жылы кирген. 81-жыл аябай күчөп турган убак болчу, үрөйдү учуруп турган убакта биз ошол сержанттык школду бүтүп, мен сержант деген званияны алып, анан кийин Оган жергесине бардым. Оган жергесинде Шиннан деген провинцияга бардым. Ошол жерде артиллерия полку турган экен, ошол жерде кызмат кылып, ошол жерде кызмат өтөдүм. Андан ал кызматымдан өтүп туруп, бизде мындай точкалар бар, ысык точкалар бар. Ошол ысык точкалардын бирөө бизде Гришки деген шаар бар, Гельмент деген дарыянын боюнда турат. 1 жыл 2 ай службу өткөндөн кийин кызмат өтөгөндөн кийин мен ошол Гришкиде, ошол жерде точкада, ысык точкада болдум да. Ошол жерде кайта кайтып келдик. Ошондо мен 2 жыл толук аскер кызматына өтүп келдим, өзүмдүн милдетимди аткарып. Эми ушу армейский кызматтан, армейский жоокерликтен бир нерсени эстеп кетсек, мисалы мага башында мен 6 ай кызмат кылганда жана РПГ гранатты бергенде мен көтөрө албай араны көтөрүп, анан кийин сержант болгондо АК автоматын алгам да. Сизге кайсы курал чегирилди эле ошондо? Мен ошондо кайсы милдетти аткардыңыз? Бизде ал убакта Союз малында бир жакшы нерсе, школдо эле, мектепте эле жүргөндө да жана военный уруктар бизге сабак берчү да. Биз ошо военный тартипти, кандай автоматты, кандай разборка, сборка деп коет, ажыратып, чачып, кайта чогултуп, аны биз уже үйрөнүп калганбыз. Оңго, солго бурулганды, равняй смирнаны биз мектепте эле үйрөнүп калган экенбиз. Мага ушул жагынан жеңил болду да. Азыр дагы мен ошондой мектептерде ошондой сабактар болуусун тилейм. Себеби дегенде кол эмгек сабагы жок азыр дагы. Биз ошол убакта кол эмгекте эмгек үйрөнүп калчубуз. Армияга барып эле армиянын тартибин үйрөнүп калчубуз да. Ошол мага жеңил болду. Мен ошо мектепте деле спорт менен алектенип, мындай аябай өзүм дене тарбиям жакшы болгондуктан мен мага андай оорчулук деле сезилген жок. Наоборот, мен ошол жерде жүргөндө менин балчандарым бар, алар билет. Бизде марш бросок болуп калды. Ошондо дивизия жүгүргөндө, ошондо 10 000ден ашык аскерлер жүгүрдү. Ошондо мен биринчи келгем. Ошондо оркестр менен тосуп алышкан, турпа деп коет бизде Түркменияда. Андан тышкары сержант школун окуганда мени бир багыт менен окутту. Биз жанакы мен командир отделение болуп чыктым. Өзүмдүн кесибим командир отделение по разведке деп коет. Разведка боюнча. Ошондо биз жанакы артиллериядагы координаттарды берип тура турган окуусун бүттүм мен 6 айдын ичинде сержант школду. Айда жана бусоль деп коет, бусоль менен координаттарды берип, анан кийин команда берип турасың. 4 беглых огонь, 1 огонь, ушундай. Ошол координаттар берген командир разведка деген ошол эме менен. Эң оор эле снаряддарды сүйрөп ташыган оор ящиктерде болот.
снарядтар, чоң снарядтар, аны көтөрүп 2 солдат жүгүрүп ташыйт. Анан гаубица деп коет, артиллерияны билесиңер да. Анын баа 2 буту бар, буттарын койдуруп, анан өзүнүн жана дууласын көтөртүп. Негизи бул аябай мындай трудоемкий эме да, оборудование, техника. Ошондой мага көп деле кыйынчылык болгон жок, себеби дегенде мен физически мындай даяр болчумун да, ошондуктан армияга барганда тем более күндө саат 6-да подъем, жүгүрөсүң, заниматься этесиң, физподготовка өтөт, машыгасың, ошентип баягы мен сүрөттөрүндө эле бар армиядагы, мен мындай андай кыйынчылык сезген жокмун. Жана сөздүн башында мен айтып калбадым, ошол жана кыздар армияга барган солдат балдарды да жакшы көрүшөт деп. Себеп дегенде баягы армияга менин өзүмдүн сүйлөшкөн кызым армияга бардың беле деп менден сүйлөшөрдөн мурун сураган да. Ана мен армияга баргам деп айткам да. Анысы кандай, бул армияга баргандан эмне жакшы жагы бар эле ошол кездерде? Армияда барган балдар эми негизи мындай да, ал убакта Союз бабында армияга кетип атканда, келип атканда өзүнчө бир мындай кандай десем, азыркы кезде жана мода болуп кетпеди. 11-класты бүткөндө чогулушуп, анан провод жана эмелерин өткөзүп, 11-ди бүттүк дешип, таң аткыча таңды көрөбүз дешип, армияда ушундай болчу да, провод чогулуш өткөзүп, анан жөнөтүп, анан тимел ата-энелердин баары чогулуп, ой баланчанын баласы армияга кетиптир деп. Анан армиядан келген балдар ошол убакта биздин байкелерибиз ушундай татынакай, подтянутый, шалбырап эле айылда жүргөн балдардын баары чыкыйган, формада ушундай жарашыктуу, ушундай бир көзгө сонун көрүнчү эле да. Анан армейский кийимдери, жана парадкалары, анан баягы ордендери, медалдары армейский, ушулар тагынып келгенде бизге ушунчалык мындай кызыктуу көрүнөт да. Анан баласы келиптир, баланчанын армиядан уулу келиптир дешип, мына чоң жигит болдуң деп. Армияда келгенде үйлөтүп салчу көбүнчү. Анан армияга барып келген балдарды да кыздар өздөрүнчө мындай ошол убакта баалачу да. Армияга барып келген, бул Германияда болгон. Анан баягы жомок кылып айтып беришет да, ой, армияда момундай болуп, анан мен Германияда, анан мен тиги Россиянын бир шаарында болдум, Москвада болдум, баланча войскада болдум деп айтып берип, анан кээ бирөөлөр баягы ушундай парадный кийим менен келет, бакырамасы менен жаркылдап келип, өтү менен кычырайт. Бүткөн боюна мындай аябай тыкан. Армия негизи такая школа, высшая школа да, воспитание бул деген аябай деген тарбия да, тарбия. Анан ошол армияны өтүп келгенде негизи кыздар ошол жагын караса керек да. Ошол армияга барып келди, такшалып келди. Баланчанын баласы урушчу да атанебиз. Бул армияга барып эле киши болуп келбесе киши болбой калды деп мындай аксакалдар айтып, ушундай бир жакшы тарбия бар эле да. Азыркы армия менен андагы армияны салыштырып болбойт. Анда үйдөн аябай алыс кетчүбүз. Анан отпускада келип кетчү, кээ бир жакыныраак тургандары, союздагылар. Биздин тагдырыбызга Афганистан түшүп калган экен. Афганистанда бизде каякта отпуска. Биз 18-19 жашар кырсылдаган жаш кезибизде эле автоматтуу моюн келип согуш таласында болуп калдык да. Негизи армияда калдык да, негизи ар бир мезгилдин, ар бир убакыттын өзүнүн тили бар. Мына ошол убактагы армиянын тили жана равняйся, смирно деп ушундай сөздөрдү. Ошондой эле армиянын арасында пойты армейские песни деп калчу да. Анысы кандай ошол армейский ырлардан болсо бир ырдап бербейсизби? Кайсы ырдачы? Эми мен старшина болуп жүрдүм. Ошол бизде пойты дегенчи эмес, бизде песни запевай деп команда бергенде кетип барат, анан кийин Россия деп мындай хор менен же болсо бөлөк жырларды ырдачубуз. Армейский ырлардан мындай көп эсимде жок, эми мен жаттап жүрө алган жокмун, бирок биз ошол Афганистан жергесинде жүргөндөгү ырларды көп айтадык да. Анан баягы Рене Свена деп команда бересиң да. Мен өзүм старшина болуп жүргөндө анан кийин левый деп солдаттарды сол буту менен жүргөндө катарга тизилип алып, анан кийин кругом или направо, головной бросать дегенде баарын чыккыйт. Мына ушунчалык тартип менен алып жүрөсүң. Ошонун башында өзүм жүрдүм да. Старшина. Как старшина. Обедке алып барасың, алып келесиң, катарга тизесиң, ар кандайлар бар. Аларды биз Афганистанда жүргөндө өзүбүздүн ырларды ырдап көп отурдук да. Мисалы үчүн биздики мындай ошол согушка арналган ырларда, мисалы үчүн опять тревога, опять мы ночью вступаем в бой. Когда же дембель я мать увижу и дом родной. Когда забыл...
Же болсо мындай жана эң алкы куплети бар, мисалы үчүн ну что ж, ребята, нальем бокалы за тех парней, кто отдал жизни во имя счастья чужих людей, кто не увидит за синком гробом родную мать, кому досталось за тех парней чужой земле лежать. Говорят, в Афганистане лишь душманов одни живут, будто плен нас захватили и на мечеть на расстрел ведут. Говорят, у тех душманов до колена борода, но только я заявляю прямо, это полная ерунда дегенде. Афганларда. Баары бир армейский ырлар жакшы угулат да. Бул патриотский ырлардан. Песок раскален палящим солнцем по 60 град, и струйки пота с хыбы стекают, глаза едят. От старой фляги воды осталось на полглотка. Здесь все смеются, а там, как прежде, идет война. Мына мунун баары негизи тарых. Мунун баарын биз балдарыбызга да кырдап барып үйрөтүш керек да. Анан тарых мындан төлө болот деп мен айтып кетпедим. Ошол кездерде союз мезгилде мени өкмөтүм багып алат деген да сөз бар болчу да. Мен муну айтып атканымдын себеби эми азыркы убакытка келсек. Мынакей ошо советтик армияда жүрүп отуруп, мынакей сиз азыр Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаты болдуңуз. Кээ бир учурларда комиссиянын төрагасы болуп атасыз. Комиссиянын төрагасы демекчи, мынакей ТЭЦ боюнча, ушул боюнча Атамбаевдин убагында башка чечим болуп, андан кийин азыркы убакта ошол эле депутаттар башка сөздө сүйлөгөндөй болуп атат да. Негизи ушул ТЭЦ боюнча эмнени айта аласыз? Мындай да Атамбаевдин убагында башка чечим болуп, аны азыр бөлөкчө дегендей башка сөз айтып берет. Андай эмес да, мен андай айта албайм. Бул Атамбаевдин убагында болгон проект деп айтыш керек. Атамбаевдин убагында Атамбаев президент болуп турганда көп проекттер болду да. Бул проекттин бири ТЭЦ. Азыр өзүбүздүн ТЭЦибиздин абалы 2057-жылы курулган ТЭЦ, мунун эскилиги жетип калган ТЭЦ. Бул проектте болгон мурунтан. Ошол Максимдин убагында эле проектте болгон экен. Анан жана Сапар Исаковичтар ошол проектти алышынан баягы Кытайдан Инексим банктан акча сүйлөшүп, анан муну тез аранын ичинде ратификациялап бергиле деп жогорку кеңешке тапшырма берип, биз болсо жанакындай кем карчы менен замечанияларды берип анан ратификация кылып берип атабыз. Бул кредитный соглашение деп коет. Ал кредитный соглашение негизинде акча келип, анан ошол теозу проектинин негизинде келип туруп, анан бул аткаруу бийлиги аткарыш керек да. Акчаны берип койсо эле анан кийин кескилеп ушуну 386 миллионду бир тыйына чейин сарптоо деген маселе жок да. Эди аткаруу бийлиги куруп, анан кийин ушунекини так аткарып, экономдоп, бул кредиттик акча болгондон кийин мамлекет элибиз төлөй турган болгондо муну көзөмөлдөш керек болчу да. Анан ошол Атамбаевдин бийлиги учурунда бул башталып, анан салынып, Атамбаевдин бийлиги бүтүп атканда бүтүп, анан мынакей ушул бийликтин убагында бул азыр былыгы чыгып атпайбы? Ачка чыгып атат. Ачка чыгып атат да, эми курулуп бүткөндөн сурап атабыз, кычкаш $600, эмне үчүн тиги өзүбүз эле материалдар менен жасап койгон, эмне үчүн арзан нерсе, эмне үчүн мынчага жасалып атат, калган акчасы кайда, эмне үчүн мынча кымбатка жасалып калган, биз деле андай берип атабыз, эмне үчүн тендер кылган жоксуңар, эмне үчүн мындай отбор болгон жок деп мен берген замечанияларда турат, эмне үчүн ТО жок, эмне үчүн без печати, без подписи алып келип атасыңар деген. Ошондой эле датка келмейт, например, ошол убакта айкада акчаны ратификациялап бергенбиз. Ошол эле жогорку кеңеш өкмөт сурап келген ратификацияларды бүт эле өткөрүп берет. Бюджетти да өткөрүп беребиз да, мисалы ушунча акча менен. Анан баягы айтып атышпайбы, жогорку кеңештин депутаттары комитетте жооп берсин деп. Анда биз бюджетти дагы каны кеминали туура айтпай, биз ратификацияны өткөрүп макул, бюджетти кабыл алып берип атабыз. Уурда барганда, же барганда биз жооп берели. Акча менен ким связан болсо, байланыштуу болсо, ким аткарса, ошол жооп берет. Мисалы үчүн сиз тиги кошунаңыздын үйүн салып атса, сизден акча сурап келсе, же болсо ошо айлыгыңызда бирөө там салып атса, акча сурап келсе, акчаңызды бергенден кийин кайта ошол жок кылган киши мисалы үчүн баланча чатырга алдырем сизден, эми ошол эки акча чатырга жетпей калды, мен дагы алдым деп айтпайт да, сизден дагы сурап келдим деп, ошого чейин алыш керек. Бул алардын алып алып туруп, анан кийин болду ушунчаны курдук баланчага деп баягы текшерип контролуна келгенде
булар азыр ошолордун былыктары чыгып атат да, бүгүнкү ошо жеп алгандары билинип атат. Ушунчалык көп суммага проектти жасашып, ошону аткаруу бийлиги акчаны кандайча жолдор менен алып койгон билинип атат да. Ошон үчүн бул жерде жанакындай келишпестик көз караштар болуп атат да. Бул мен деле айта аламын зат. Саясий ишмердигиңиз боюнча сизди СДБК партиясынан чыгардык дешти. Эми кийинки жол кадамдарыңыз кандай болот? Эмне үчүн сизди чыгарды? Ошол тескиге байланыштуу эле болуп калды да. Мына сиз окшош эле журналист мени Марал радиосу чакырып калды. Бардым. Как раз текстте жанакындай ызычуу болуп, авария болуп, анан кулактары чыгып, Сапар Исакович, Жантөре Жолдошевич, Осмонбек, Мамбетжанович, Айбек Калиев жана башкалардын баары тең суракка келип, анан иш козголуп тартыла баштаган убакта мен барып калдым. Маралга. Маралга барганда мен айтып атам, мага суроо берип атат, Кожоевич, мына азыр ушу СДБК партиясынын көптөгөн мүчөлөрү, саясий кызматты ээлеп жүргөндөрү, чоң кызматты ээлеп жүргөндөр бар жоокко тартылып атат, ушу текстинде келгенде. Коррупция менен байланышып атат. Эгерде ушулардын күнөөлөрү тастыкталып, ушулар ушул акчаны уурдаган, жешкен деген болуп калса, сиз ушул партия менен кийинкиде барасызбы же барбайсызбы деген суроого талап коюлуп атат мага. Суроо. Мен айтып атам, эгерде ушул СДБКнын тегерегиндеги дөө шаалар жеген ичкендери билинип, күнөөсү мойнуна коюлуп, жоокко тартылып калса, бул партия менен бара албайм го деп атам. Ошонун негиздеди дагы бул эмне үчүн ушинтип айтат деп. Мисалы үчүн Алмаз Шашев өзү үйрөткөн, таза айткыла, карабагыла, ууруну деп өзүнүн аты менен айткыла, кылмышкерди деп айткыла дейт. Мен ошону айттым. Ошондон чыгып калдыңыз. Анан ошону алып туруп эле мага айтпай эле, мени чакырбай эле чыгарып коюшту партияданчы. Партиядан чыгарып койсо, мен ал партияга жармашып, мени алгыла, мен эч жака кетпейм силерден деп турмуша турган адам эмеспиз да. Мен өзүм элиме кызмат кылгым келет, кызмат кыла беребиз биз. Мен мамлекеттик кызматта иштеген эмесмин буга чейин. Айылда туруп, мамлекеттик кызматта туруп байыган адам эмесмин. Ошон үчүн мен ишим ак болсо, партиялар көп, сүйлөшүп, эсиле мен чыга турган болсом кете бергенге мен шартым. Дагы бир суроо, мынакей дагы бир суроо. Ушул мурунку бийлик учурунда ушул мынакей ТЭЦ компаниясы боюнча, анан саясий куугунтуктар боюнча жүрөт. Мына бүгүнкү күндө Атамбаев бийликте жок. Негизи көп нерсеси жана сиз айткандай ачыкка чыга баштады. Ушул Текебаевдин өзүңүздүн кесиптешиңиздин камалышы боюнча ушул туура камалганбы? Текебаев боюнча мен айткым келет, бул эгерде мындай жол менен камаса, бул анда болбойт да, бул туура эмес. Себеби дегенде күнөөсүн мындай факты менен доказать этиш керек да. Бул юридический жактан мен ойлойм Текебаевдин камалуусун туура эмес деп ойлойм. Себеби дегенде жана Мажаевский деген азыр активист болуп чыгып атпайбы, Россиядан да кармалып туда-суда болуп атат. Анан ошон үчүн ал мен берген азыр мисалы үчүн сизге бирөө келип эле мен баланча акча берген деп койсо да камап коюш керек. Ушундай логика ушундай болуп атат да. Ошон үчүн мен ойлойм Текебаевдин бүгүнкү күндөгү күнөөсүн далилдеп турган жоокко тартыш керек болчу. Эми кайра майрамга келсек, 23 февраль бул өлкөнү коргоо күнү. Мына ушунда сиздин бир талантыңыз бар да, көп талантты. Гүмөндөр Абыловду ушул туурап жүргөн талантыңыз бар. Эми ушундан да бир жолу ушул майрам күнү катары биздин көрүүчүлөрүбүзгө Гүмөндөр Абыловду бир туурап берсеңиз. Эми Гүкөмдү туурап атып мен тиги коомчулукка таанымал болдум окшойт. Себеби дегенде менин киного да тартылгам. Анан тышкары өзүм мындай өнөкпосмун, ырдайм, бийлейм дегендей, комуз койнойм. Бул эми баягы коомчулук билет да ким кандай экенин. Депутат деген бир эле саясий эле жол менен жүрө бербей мындай көп кырдуу болуш керек да. Анан мен ошо ойлоп атам, ошо мен ушундай мүнөзүмдү Алла Таалам ушундай мүнөз бергенине мен ыраазымын да. Келсе мен өзүмдүн жигитке жетим ишенер аздык кылат деп айтып жүрөм. Гүмөндөрдүн эми көп нерселерин тойлойм. Сурап калдыңыздар, ушу 23 февраль элибизди мен куттуктап койгум келет, ушул эфирден пайдаланып. Эми баарыбыз эле ата мекенди коргойбуз, ата мекен үчүн күбөбүз деп койелу. Мен ушу как болгон согуштун ардагери, ошонун лидери катары, патриот катары айтып койсом, элибизди, жерибизди, биз жаратылышыбызды, суубузду, деги эле Кыргызстаныбызды көздүн көрөгүндөй сакташыбыз керек да.
биздин мамлекетке, биздин жерге, биздин бул жаратылышка кызыккандар көп чакырады. Келип эле ушул жакты баса калсак деген ойлор барлар бар. Желеги жок, жери жок жүргөн элдер бар. Ошон үчүн ушу Манас атабыз баш болуп, Алла Таалам берген жерибизди Кудайым биз коргосун, биз сактайлы, биз жөө бетинде, эл четинде бололу дагы ар дайым коргойлу. Баарыңыздарды келаткан майрамыңыздардан куттуктайм. Мен күмөндөр жөнүндө айтып берейин. Күмөндөр кантип айтып атат? Күмөндөрдү айтып атат. Bir jurnalist kız. Aksakal, siz soğuşta buldunuz böyle desi. Nasıl ben böyle oldum ben öyle soğuşta. Canım ben şuradaki nemsleri kırmadım bu. Diyor o anda dedi Stakin kaç yazıp dedi. Stakin kim dese. O Stalinci yok. Stalin kaç yazıp bu sen özün gelmesin bulmaya kaldı degeninin soğuşa vardım dedi. Hatırlattım dedi. Baktım dedi. Karga pış etti soyurluğa hatırlattım dedi. Stalingrad'ın aslına varıp koyganda nemisler katı sokup kaldı dedi. At kaçıp kaldık, kaçıp kaldık dedi. Bir kıramla kaçıp kaldık dedi. Tekilde çurkap kalırsa katkıyıp kaldı dedi. Poştadan açıp oku, çurkap kalırsa okup kaldım dedi. Onca süt mü de düydün? Kaçan gelesiniz kayta atqa deb. Xat yazıp baradan deb çugurup baradım. Şunday deb menen kaçıp kelaversak 1-3 günde barıp kalamiz. Şunday eşiktин астын тазалап койгула немистер таза калып болот экен уят кылбай деп жазып атам деп. Шундай күмөндөрдүн бир жакшы колдулдуктарын сурап калам да. Жок. Рахмат. Сиздин дагы майрамыңыз менен мынакей 2 майрамды чогуу тоскон советтик жоокер экенсиз. Ошондуктан майрамыңыз жакшылыктар болсун, ийгиликтер болсун. Мынакей сиз менен биз көрүүчүлөргө кеп салып бердик, кеп куруп бердик. Ал эми бүгүнкү биздин көрсөтүүбүз кеп келгенде болду. Рахмат. Чоң рахмат сиздерге да. Аман болуңар. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер менен кеп келгенде көрсөтүүсү болду. Ал көрсөтүүнү алып барган мен Куттумидин Базаркулов болдум. Саламатта калыңыздар. Саламатта.